Салам, салам. Менин атым Сезим. А бул менин оюнчугум Мамалак. А бул акылдуу робот. Келгиле чог ойнойбуз. Бүгүн биз калыптарды чийгенди үйрөнөбүз. Туурабы, робот? Ооба, мен силерге калыптарды чийгенди үйрөтөм. Биз калыптарды чийиш үчүн бизге кагаз анан карандаш керек. Карандаш менен ак кагазыңар барбы? Мамалак, сен булганган кагаздарды алып алыптырсың. Бул менен боек бойойт. Чийими чийүү үчүн карандаш керек. Ал эми калыптар так жана жакшы көрүнүш үчүн таза кагаз керек. Эми туура болду. Достор, бизге карандаш кагазды алгандан кийин эми бизге сызгыч керек. Анан мына минтип сызгычты коюп, бир сызыкты чийебиз. Андан соң экинчи сызыкты чийебиз. Андан кийин эки сызыкты минтип кошобуз. Бизде эмне болуп калды? Бул деген үч бурчтук да. Туура. А төрт бурчтукту кантип чийебиз? Сызгычты коебуз. Мына минтип чийебиз. Анан төрт бурчтук болуп калат. Робот, айлананы кантип чийебиз? Айлананы чийүү үчүн эмне керек? Кайсынысын тандайсыңар, балдар? Азаматсыңар, балдар. Келгиле, циркульду алып, айлананы чийебиз. Балдар, көрдүңөрбү? Акылдуу робот менен Сезим Мамалакка калыптарды чийгенди үйрөтүштү. Силер да үйрөнүп алдыңарбы? Бул кандай калып? Азаматсыңар, бул төрт бурчтук. Себеби анын төрт бурчу бар. 1, 2, 3, 4. А бул кандай калып? Ооба, бул үч бурчтук. Анын үч эле бурчу бар. 1, 2, 3. Ой, бул калыптын бурчу такыр жок экен. Анда бул эмне деп аталат? Айлана. Кошкула, балдар. Энкиде биз ушул калыптарды түстөргө боёйбуз.